Барыңыздарга салам. Бул чыгарылышта биз үй жылуулатуу системалары жөнүндө маек кылабыз. Үй жылуулатууда эң мыкты деп газ же электр энергия менен иштеген мештерди баарыбыз билебиз. Ал таза жана экологиялык жактан зыянсыз болот. Бирок ага карабастан анын жеке нюанстары да бар. Электр жагынан кымбат. Ал эми газ болсо, ал көпчүлүктөрдүн үйүнө али жете элек. Газ чубалгылары албетте, көмүр үйдү жакшы жылытат. Бирок кээ бирде үйдү жылытуу үчүн көмүрдү эртеден кечке чейин аны жагуу талап кылынат. Мен бардык жактарын таразалап көрүп, мен өзүмө даяр көмүр мешти тандадым. Өзүмө меш койгондон бери биз Кыргызстанда 50-гө жакын ошондой мештерди орноттук. Мен сиздерге ушуну айтам. Бул чечим мен үчүн аябай туура болду, себеби үй абдан жылуу. Үй жылытууга көп акча кетпейт экен. Ананда болсо, күрөк менен кечке чуркаштын кереги деле жок. Ананда болсо эч кандай чаң чыкпайт. Көпчүлүк учурдагыдай. Ошондуктан 100 жолу укканга караганда бир жолу көргөн жакшы дегендей, андан көрө мен сиздерге көрсөтөйүн. Кеттик. Мынакей достор, сиздер көргөндөй эле бул укмуштуу меш. Азыр сиздерге кыскача айтып берейин. Бул мештин өзү, а бул анын бункери. Бул бункерге болсо 7 кап көмүр батат. Мештердин ар кандай көлөмдүүсү бар. Ал эми чоң мештерге болсо 1 тоннага чейин көмүр батат. Бул меш кандай түрдө иштейт? Келиңиздер көрсөтөйүн. Кандай көмүр ичине салганыбызды жана бул көмүр негизи арзан эле. Ал 5-тен 25 мм чейин болот. Анан бул көмүр атайын автоматтык мештерге даярдалган. Автоматтык түрдө бир нерсени иштетиш үчүн ага атайын өлчөмдүү көмүр керек. Бул көмүр шнек аркылуу алып барылып, автоматтык түрдө күйүүчү бөлүккө жеткизилет. Ал жерде болсо көмүр абанын күчү менен 100% күйөт. Салынган 7 кап көмүрдөн бир чака гана күл чогулуп чыгарылат. Мына ушунча эле. Көмүрдү болсо 250 килограмм салам. Мештин котелу абдан коопсуз. Герметикалык жактан талаптарга жооп берет. Эч кандай жыт чыкпайт. Компьютер аркылуу керектүү температураны коебуз. Меш андан ары автоматтык түрдө коюлган программа менен иштей берет. Мештин 2 кепилдиги бар. Биринчиси бункердеги көмүрдүн күйүшүнө, экинчиси ашык ысытууга. Меш 95 градус ысыктыкка жеткенде автоматикалык түрдө токтоп калат. Котел атайын жогору температураларды көтөргөн стальдан жасалат. Ал жана мешке орнотулган электроникага 2 жыл кепилдик берилет. Мештин герметикалык сапаттарына 5 жыл кепилдиги бар. Меш азыр күйүп турат. Бирок караңыздар, эч кандай түтүн жок. Анда келиңиздер, сиздердин суроолоруңузга жооп берейин. Эгерде дагы сурооңуздар болсо, анда мага директке жазыңыздар. Анда биз эң негизги башкы суроого өтөлү. Ал суроо баарын кызыктырат. Бул меш канча турат деген. Бул меш, ан үчүн үйүңүздүн аянтын биринчи санап чыгыш керек. Көлөмүн билүү керек. Мештердин ар кандай модельдери сатылууда. Алар 12 киловаттан баштап 500 киловаттка чейин кубаттуулукка ээ. Ошондуктан дароо эле мештин баасын айтканга мүмкүн эмес. Баалар кубаттуулукка жараша болот. Ошондуктан сурооңуздар болсо жазыңыздар. Бирок мен мынтип айтам. 5 жыл мурун мен Кыргызстанга бир топ ушундай мештерди алып келгем. Азыр сиз көргөн меш ошол кезде 350 квадрат метрге сунушталган. Ал кезде мештин баасы 3000 евро болчу. Ооба, сиздерге кошулам. Бул кымбат. Бирок ушундай баага мешти алууга болобу? Бул акчага машина алса болот дешет, туура. Бирок сиздер өзүңүздөрдүн убактыңыздарды жана мээнетиңиздерди баалап көрсөңөр. Жарым жылдын ичинде мешке кеткен кагаз, отун жана көмүрдү санасаңар, мешке дайыма көмүр салып туруу керек. Ананда болсо дайыма от жагып. Ушул нюанстарды таразалап көрсөңөр. Сиздер өзүңүздүн ыңгайлуулугуңуз үчүн биз сунуш кылган мештин пайдасын көрө аласыз. Мисал үчүн келиңиз салыштырып көрөлү.
Үйүмдүн аянты 300 чарчы метр. Кыштын сууктугуна жараша үйдү жылытуу үчүн 3,5–4 тонна көмүр кетет. Менин коңушумдун үйү 100 чарчы метр. Бир кышта ал 6,5 тонна көмүр жагат. Эгерде эки үйдүн жылуулатуусун салыштырсак, 300 чарчы метрге коңушум 19,5 тонна көмүр жакмак. Андан тышкары, сиз бул жака кагаз, отун, убакыт жана мээнетти санаңыз. Менимче биз сунуш кылган меш үнөмдүүлүгү жана ыңгайлуулугу менен ага талап кылган каражатты толугу менен актай алат деп ойлойм. Экинчи суроо. Биздин меш кандай көмүрдүн түрүн талап кылат? Мен жогоруда айткандай, бул меш автоматикалык болгондуктан универсалдуу көмүрдү талап кылат. Көмүрдүн бөлүктөрү 5 мм-ден 2,5 см-ге чейин болушу керек. Мындайча айтканда, жаңгакка окшош. Мен шабыркүл көмүрүн сатып алам. Анын бир кап баасы 200 сом турат. Мен аны жайында эле сатып алам. Анткени бул меш кургак көмүрдү талап кылат. Сууланган көмүр ага жарабайт. Кандай тездикте көмүр салынат? Бул нерсе сиздин үйүңүздүн жылуулатуусунан да көз карандуу болот. Эгерде үйүңүз жылууланган болбосо, албетте бул мештин деле жылуусу тешиктерден чыгып кетет. Ошондуктан сиз үйүңүздү биринчиден жылуулатыңыз. Дагы сурооңуздар болсо кайрылыңыздар, мен албетте жооп берем. Жакшы калыңыздар.